Эч нерсеге карабайм. Талас башчысы элди күч менен обсервацияга алдырган видео. Кече сол Илеск шаарынан келгендердин ичинен 51 адам Талас облусуна кирер менен обсервацияга алынган. Алар жергиликтүү бийликтин тилин албай бир топ түйшүк жаратканын айтылган. Социалдык тармактарда Россиянын сол Илеск шаарынан алып келинип Семетей обсервациясында чыр чатактан кийин чыгарылгандар Таласка барганда күч менен карантинге алынган видео тарады. Twitter баракчасына жүктөлгөн видеодон милиция кызматкерлери бир нече кишини колтуктап имараттын экинчи кабатына алып чыгып баратканын көрүүгө болот. Алар ар кандай наразычылык менен коштолгон. Ичине киргенден кийин кишилер обсервацияда шарт жок экендигин айтышкан. Булак Спутник KG. Бишкекте айдоочулар мушташып бирин канжалата сабап салды. Бишкекте айдоочулардын чыры мушташ менен коштолду. Натыйжада мушташка катышкандардын бири Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жаткырылды. Окуя 18 майда саат 18:00 чамасында Хумбаева жана Рипин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабыркаган жаран милицияга арыз жазып, аны сабаган айдоочунун мурда көрбөгөнүн айткан. Жабырлануучу башка унааны чийип алганда сабаган айдоочу сүйлөшүү үчүн четке токтогон. Жаңжалдан мушташ чыккан. Бул факт баштык беренеси менен катталып, учурда кол салган киши изделүүдө. Ошондой эле чырдын келип чыгуу себеби такталууда. Булак Элдик Медиа. Көрүнбөйт деп ойлогом. Орусиядагы медайым купальниктин сыртынан эле коргонуучу кийим кийип сөзгө калды. Орусиянын Тула облустук клиникалык ооруканасынын медайымы бейтаптардын арасында купальниктин сыртынан коргоочу кийимди кийип кирген. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда медайым коргонуучу кийимден ысып кеткен. Ошондуктан купальниктин үстүнөн эле коргонуучу форманы кийип алууну туура көргөн. Тез арада интернет жылдызына айланган медайым ички кийими көрүнүп каларын билген эместигин айткан. Кызыгы анын өзгөчө стилине бир да бейтап наразы болуп арызданган эмес. Жергиликтүү саламаттыкты сактоо министрлиги медайымга эскертүү берип, бардык медицина кызматкерлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Мындан ары кызматкерлердин коргоочу кийимди жеке коргонуучу каражаттарды колдонуусун тыкыр көзөмөлгө алмай болушкан. Булак Супер KG. Жанар Акаев өкмөт башы жыштык сатуудагы коррупцияга тиешеси жоктугун далилдеши керек. Корона кризис башталгандан бери Кыргыз өкмөтү бийлиги баарыбыз каражат таппай жатабыз. Эл аралык каржы институттардан акча сурап өкмөт эптеп бюджетти жабуу аракетин көрүп жатат деп бүгүн 20 майда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Ал азыр Кыргыз өлкөсүндө 2 үй бүлө 1 нанды бөлүп жеп жаткан учур экенин эскертти. Ошол эле убакытта биз коррупцияга каршы күрөшүүнү башка уран катары колдонуп жүрөбүз. Мен бир маселеге күч органдарынын, президенттин, өкмөттүн өкүлдөрүнүн, фракция жетекчилеринин көңүлүн бургум келет. Мындан бир аз убакыт мурун мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси коррупциялык ири ишке шектелип кармалды. Андан кийин бизге жеткен маалымат боюнча УКМКнын бир башкармалыгынын жетекчиси дагы бир кызматкер камалды. Өкмөттүн аппаратында дагы ушул маселе боюнча сурак берип жатышат. Бул жерде ири сумма тууралуу сөз болуп жатат. Ошондуктан премьер-министр өзүнүн бул ишке катышы жок экендигин сөзсүз далилдеши керек. Бул премьер-министрге жардам болот. Эгерде катыштыгы болсо, ал тез арада жооп бериши керек. Буга чейин Ала ТВ деген болгон. Ал жакында Билайн компаниясына сатылган, бирок Ала ТВ телебөрүүгө гана ыңгайланышкан. Ал Билайнга $1,800,000 сатылып жатат. Билайн мамлекеттик байланыш агенттиги аркылуу жакында телебөрүүгө деп багытталган. Жыштыкты интернетке тууралап катташты. Эми ушул жерде чоң маселе болуп жатат. Буга чейин билесиздер, Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц аукцион сынак менен 1,5 миллиард сомго сатылган. Азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц 700 сомго кетип жатат. Менде азыр мамлекеттик байланыш агенттигинин жашыруун каты турат. Анда бул мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келип бюджетке миллиарддаган акча зыян болот. Биз 200 мегагерцтен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп жазылган. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузуп
эч кандай аукцион сынак кылбай булар казакстандык компанияга өткөрүп берип жатышат. Бул жерде чоң маселе турат. Ага чейин ошондой эле $900 миллион бир лицензияны башка уюлдук операторлорго 1000 сомго сатып жиберген деген УКМКнын каты бул жерде турат. Адистердин эсеби боюнча жалпы жыштыктын 5 миллиард сомго зыян тартып жатат. Биз эл аралык институттардын жалдырап акча сурап жатабыз. Бизде мекенчил жигиттер, кыздар бар экен, өздөрү кызматта турса да бизди айта албайбыз, сен айт деп жатышат. Бул жерде премьер-министрдин уруксаты жок болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары катуу киришиши керек. Өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы жокпу тез арада далилдеши керек, деди Жанар Акаев. Булак Супер KG. Оштогу унаа жуучу жайда 5 жаштагы кызга ыплас аракеттер жасалганы боюнча иш козголду. Ош шаарында 5 жашар кызга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелип 64 жаштагы эркек киши кармалды. Бул маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Абсаттар Табакалов тастыктады. Анын айтымында окуя ушул жылдын 17 майында Ош шаарындагы автоунаа жуучу жайлардын биринде катталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Төлөкөн Кичи районунун 1991-жылы туулган БКД аттуу тургуну арыз менен кайрылган. Ал 2015-жылы туулган кызы ААга 1956-жылы туулган КА аттуу жаран сексуалдык ыплас аракеттерди жасаганын билдирген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, жазык кодексинин 165-беренесинин ыплас аракеттер негизинде кылмыш иши козголгон. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, соттук биологиялык, соттук медициналык жана соттук психологиялык экспертизалар дайындалган. Аталган окуяга Төлөкөн Кичи районунун 1956-жылы туулган тургуну КА шектелип суралган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, деди Абсаттар Табакалов. Булак Турмуш KG. Ош шаарында 21 майдан тарта автоунаа базарлары, мейманканалар, конок үйлөр иштей баштайт. Бүгүн 20 майда Ош шаарынын биринчи вице-мэри Сабиржан Турдыев онлайн маалымат жыйынын берди. Анда республикалык штабтын чечимине ылайык экинчи этап менен иштөөгө уруксат берилген ишмердүүлүктөр тууралуу айтылды. 21 майдан тарта республикалык штабтын чечими менен жана Ош шаарынын мэриясынын берген сунуштарына ылайык бир катар ишмердүүлүктөргө ишин баштоого уруксат берилди. Алардын арасында бут кийимдерди оңдоо, эмеректерди чогултуу жайлары, автоунаа базарлары, жеке үй бүлөлүк мончолор бар. Бул жерден коомдук жалпы мончолор иштебей турат. Мындан сырткары ичинде бассейни жок мейманканалар менен конок үйлөргө дагы иштөөгө уруксат берилди, дейт Сабиржан Турдыев. Булак Супер KG.